Мына силердин лидериңер bir ayda 3 ayda 3 partiya almaştırdı. SDP, LGBT emnele, LGBT öyle bir deme degen. Anan üçüncüsü mü o? Atamekken girdi. Bu 3 ayda 3 partiya almaştırgan bu ne degen lider? Uşunu aytıp koygaçı mı? Hiç kim 3 partiya almaştırgan yok. SDP'da öyle. Anan LGBT, TLGBT bir demege oturdu. Andan keyin Atamekken de jetteklep kalmadı. LGBT'den emne açtı bu? LGBT'den hemen açıp emne bunun bарын siyas tut görüp anan tigintip, anan tokmok emetip, anan bir aydan cevap koygun. Al emneden ideya. Anan emne olu Atamekken'e gelip kalıp bu. LGBT TLGBT oşonsun getirmeyi до конца. Суроого жооп берип койсун. Мына айтылар. Эми биринчиден СДПКдан biz barыбыз кеттик, анткени ал партия чачырап кетти. Экинчиден бирле партияда болот, ошо менен жүрөт. 3 айда 3 партия алмаштырбайт. Siz шашпаңыз, siz сөз бериңиз, Шурас. Аман эле. Экинчиден Кыргыз демократия партиясында биз барыбыз мүчөбүз. Биз ошону менен толугу менен Атамеккендин ишине коалиция болуп кирдик. Аны эмнеге аштыңар эле? Эмнеге аштыңар? Жөн эле силерге ончук көп ачып эле съездин өткөрүп, канча миллион сомду тыгып туруп, анан аны жаап туруп, анан Атамеккенге секирип кете бересиңерби? Силерден идея бирдеме деп ачкансыңар да. Анда башынан эле Атамеккенге келбейсиңерби? Ошол идея ары бери эметпей эле. Келип эле анан Атамеккенге кирип, ошол жака кирбейт белеңер. Анан тигиге 1 айда 3 ayda 3 partiya almaştırgan, это уже непорядочность. Бизде бул партия толугу менен толук кураны менен коалицияга Атамеккенге кирип, биз толугу менен өз программабыз 30 жылда эмне кылдыңар? Эмне кылдыңар? Эмнедеги конституция жаздыңар? Бул жерде конституция жаздырсаңар, мына ошо менен келдим. 10 жылда өлтүрүп койбодуңар силер. 10 жылда деген государствону Атамеккен деген принципке чүрбөдүңөрбү? Ада аягында мына Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн конституциясы менен жогорку соттон алып салбады жана, несудимый болуп калды. Полностью отменили да. Кайра депутат болуш керек эле. Эмне болгон жок? Эмне 2 жылдан бери депутат болбойт? Өкүмдү үзүштү да, туурабы? Өкүмдү алышты да. Эми кайра депутат болуп келсин да. Текебаев. Эмне анан? Сиздин мүнөтүңүз кетип атат, ошондуктан жооп берип койсун. Эми ал конституция, жакшы конституция, ал иштебей турат. Бүгүн конституция эмес, бүгүн президенттик башкаруу иштеп атат. Атамеккен 30 жылдан бери келе атасыңар. Бүт өлтүрдүңөр. Сурооңузга жооп берип койсун анда, Семик мырза. Бүт өлтүрдүңөр. Эми дагы эмне деп кетесиңер? Жаңы дем, дагы эмне дем? Эмне дем дейсиңер? Бүт өлтүрдүңөр. Тигинеңер капитан кораблягар кетип калды. Bir буту түрмөдө турат, bir буту лишь бы отстать. Вактыңыз кетип атат. Эмне 30 жылдан бери бүт жерге Атамеккен все знают. Дагы эле эмет өрөсүңөрбү? Семик мырза, сиздин вактыңыз кетип атат, ошондуктан Кыргызстанда туруктуу бир гана оппозиция бар, бул бүгүнкү күндө Атамеккен. Ошол конституцияны иштетүү үчүн биз ушул программа менен бартабыз. Ушул эмен өлтүрдү, ушуга чейин келтирди ушул. Атамеккен, СДПК ушунун баары 30 жылдан бери отурушуп ушуга жеткирдиңер ушунун баарын. Экинчи сурооңузду бериңиз анда. Экинчи суроо. Суроом да жок уже буларга. Түшүнүктүү, все. Мунун баарын мен Текебаевди дагы мынтип жүргөм. Мына азыр ушул шайлоосуна келип 5 миллион сом бириз дедик. Мо списка менен азабы экен. Бүт бар экен бир азабы экен. Кийинки партияга